ысырапкерчиликке мен таптакыр каршымын. Кыргыз улуту катарында жашоого милдеттүүбүз. Бүгүнкү күндө жашап атканды, бүгүнкү күндө көрүп аткан күндү үч уктасам түшүмө кирген эмес. Эгемендүүлүк алганыбызга 26 жылдан ашып кетти. Биз эгемендүүлүккө алганга чейин биз ушул улуу держава Советтер Союзунун карамагында элек. Биз ошол мамлекеттин эрежесине ылайык курулушту куруп, архитектураны жасачубуз. Андан бери ушунчалык убакыт өткөндөн бери биздин Кыргызстанда дагы курулуш жана архитектура боюнча көптөгөн өзгөрүүлөр болду деп айтсам болот. Бүгүнкү күндө албетте биз өзүбүз сыяктуу мурунку постсоветтик республикалардан эч кандай артта калган жокпуз. Керек болсо алдыңкы орундардын бирин ээлейбиз деп ойлойм. Эми мунун баарын конструкция жагынан, архитектуралык жагынан, планировочный чечим деп коет, алардын баарын айтып отурушка убакыт керек. Бир сөз менен айтканда, абдан көп өзгөрүү бар. Жакшы жагына жылып, анан өзүбүздүн жолубуз менен кетип бара жатабыз. Курулуштун өсүп өнүгүш үчүн, жаңы бир өң түскө ээ болуш үчүн ушу мыйзамдарды өзгөртүү эң башкы мааниге ээ эмес. Эң башкы маани бул биздин мамлекетибиздин экономикалык ал акыбалы. Ушул жерде жашаган калктын, элибиздин чөнтөгү, өзүбүздүн мисалы үчүн бюджеттик тиги казынанын көлөмү. Мына эгерде ошонун баары биздин экономикабыз дүркүрөп өсө турган болсо, каалайбызбы, каалабайбызбы, курулуш тармагы, архитектура тармагы өзүнөн өзү өсөт. Ошол себептен мен азырынча бир гана каалоону айтат элем. Кыргызстанда стабилдүүлүк болсун, тынчтык болсун, бейпилдик болсун. Анын ошонун аркасында революция жолу менен эмес, эволюция жолу менен Кыргызстандын экономикасын баардыгыбыз чогулуп, кичинебизден чоңубузга чейин президенттикке жардам берип, саясатчылар жардам берип оңдоп алсак, курулуш мындан дагы ылдам темпте, мындан дагы жогорку темпте өсүп өнүгүүгө жетишет. Бүгүнкү күндө албетте 20 жыл мурунку ушу Бишкектеги курулуш технологиясын, 20 жыл мурунку курулуш фирмалардын куруп аткан имараттарына салыштырууга болбойт. Бул глобализация бүткүл дүйнөдө жүрүп атат. Биздин мамлекеттеги андан артта калган жери жок. Көптөгөн ушул курулушту куруу ыкмасында, алардын технологиясында көп нерселер бар, өзгөрүлүп кетпеди. Мисалы үчүн ушул эле бетондо куюуда ушул жанагы 25 этажга, 30 этажга жете турган автомобилдик базада бетондук насостор бар. Биз ошону оңойло ошол экил бетондорду ошо менен үйлөтүп, керектүү конструкцияга, колоннага болобу, ригелге болобу, балкага болобу, же болбосо перекрытие болобу, ошо менен куюп коебуз. Андан тышкары азыр ошол бетондорго көптөгөн кошулмалар, пластификаторлор жана башка бир кошулмалар кошулуп атат. Анткени алар абдан ысыкта бетон, абдан суукта бетон өзүнүн бир кайсы бир өлчөмдө сапатын жана өзүнүн бекемдигин жоготушу мүмкүн. Мына ошол жана кошулмалардын баары ошолордун баарын жакшыртат. Ошолорду биз ансыз деле алар жуулайбыз, жайында сугарып турабыз, бирок ошого өтө кошумча болуп ушундай материалдар колдонулат. Анан эми ушул конструкциянын өзүнүн өздүк салмагын жеңилдетүүчү материалдар колдонуп атат. Дубалдарды жуулоо боюнча алардын багы жалаң мындай оор материалдар эмес, жеңил материалдар менен куруп, алардын багы дубалдын калыныптары азайып дегендей кичирейип, ушуга окшогон жаңы материалдардын баары жылытуу боюнча ичиндеги жанагы коммуникация, ызык суу, муздак суу
жанагы ушул жылуулоо боюнча дагы трубалардын баары ушул заманбап жаңы чыгарылып аткан материалдардан. Анан эми сапаттуу текшерүү боюнча дагы азыр мына ультразвуковой деп коебуз. Башка жанагы ванналык сваркалар, ошо бетондорду куйганда, ошолордун вибрация жасаганда, ошолордун баарына жаңы ыкмалар менен ошо акыркы 20 жылдагы жаңы ыкмаларды колдонобуз. Эски материалдардан бетон калды, арматура калды, балким кирпичтин да көптөгөн түрлөрү чыгып атат. Жеңилдетилген жана башка эми боору жалалгоо материалдарын уже биз эсебинде таппай калдык. Ушунчалык көп жаңы технология менен чыгып атат. Сырлардын түрлөрү жаңыча ушул тиги кровля деп коебуз, мына чатырын жабууда деле жаңы шипрлардын жаңы түрлөрү, сонун абдан сапаттуу жаңыча эми айта берсек, бул жаңылануу боюнча өтө көп. Ошон үчүн 15 жыл же 20 жыл мурунку Кыргызстанда жүрүп аткан курулушту бүгүнкү жүрүп аткан курулуштарга салыштырууга мүмкүн эмес. Көп өзгөрүүлөр бар. Биз болсо өзүбүздүн гана куруп аткан курулушубузга кесип башыбыз менен жооп беребиз жана ошолор жөнүндө айтылабыз. Ошондуктан жакшы алдыңкы курулуш компаниялары көптөгөн жакшы жаңылыктарды киргизип, ушул алдыга карай умтулуп баратабыз деп айтсам жаңылбайм. Эгерде биздин мамлекет тынч турса, дүйнөдө тынчтык сакталып тура турган болсо, бир 10 жыл, 20 жылда Бишкек биз тааныбаган деңгээлге курулуш жагынан өсүп жетилет. Анан кийин бул биринчиден, экинчиден эми шаардын баягы сырткы жагын өстүрө албайбыз да. Эми жаңы конуштардын баары, ошонун баары эртеңки күнү балким ушу подрядчиктер же өкмөттөр өзү сатып алып, ошол жанагы 1 кабат, 2 кабаттар тамдардын ордуна заңыраган көкмөлдөнген тамдар курулушу мүмкүн. Эми тынчтык болсо, экономикасы өссө албетте. Анан келечекте Бишкек кулпуруп, таанылгыс болуп өзгөрүлөт. Аны кура турган жаштарды тарбиялап жатабыз, аны кура турган жаштарды өстүрүп атабыз. Бул боюнча кыргыз элибиздин келечеги кең деп айтып койсом болот. Убакыт керек, биздин мамлекетибизге тынчтык керек, элибиздин акырындык менен экономикасын өзү өнүгүшү керек. Анан баардыгы али алдыда. Керектүү ушул эрежелерибиз бар, мамлекет бекиткен талаптар бар. Биз ошол экини толук сактаганга ушул аракет кылып сактап да жатабыз. Анан эми албетте бул жерде адамдык фактор деген бар. Биз албетте канчалык сактансак дагы ар кандай иштер болуп кетиши мүмкүн. Бирок Кудайга шүгүр андай болбой эле койсун. Биз ушул жагынан абдан жоопкерчилик менен ишти алып барабыз деп айтсам жаңылышпайм. Теңирчи деген сөз таап алышты, араб кул деген сөздү таап алышты. Балким алар ошол исламды дагы кичине бурмалап, ар кандай тышкы бир кээ бир мамлекеттердин саясатын колдоп, ошол исламды да туура мындай түшүндүрбөй, туура багытта алып барбай жаткан чыгар. Өтө эле ушул эл кичине чочулап, ийгил болуп кетебизби, же акырындап Афганистанга айланабызбы, Пакистанга айланабызбы, билим алуу токтойбу, орто кылым деңгээлинде келебизби,
биздин мындай заманбап жаштарыбыз башка нукууга берилип кетти деген коркунуч бар. Албетте мен бул жерден айткан жокмун. Баягы абдан жарым жалаңач болуп жүргөн учурларды, же болбосо ичкилик ичип, же башка бир жаман мындай кылык жорукка баргандарды айткан жерим жок. Албетте бул дагы абдан коркунучтуу. Менин оюмча ушул идеологияны мамлекет өз колуна алып, дин менен салтты өзүнүн багыттарына тууралап койбосо, чындыгында болбой турат. Албетте кыргыз мамлекети өзү кичинекей мамлекет, бирок биздин улутубуз абдан байыркы улуттан болуп саналат. Кыргыздын өзүнүн канына сиңип калган үрп адаты бар, жашоо ыкмасы бар. Баарын ушуну сактай албасак дагы белгилүү өлчөмдө кыргыздын идентификациясы сакталып кала турган нерселердин баарын колго ала тургандай идеология керек. Албетте, мисалы үчүн жанагы бири-бирине атаандашып, анан кийин ушул көп акча коротуп, чоң тойлорду өткөрүүнүн эмне кереги бар? Чоң малдарды союп, ашыкча чыгым болуунун эмне кереги бар? Ошонун баарын тартипке келип, албетте, бул бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок. Анан ошентип эле тиги колунда жок, колунда барга намыстанып аракет кылабыз деп, көптөгөн бир катар материалдык чыгымдарга алып келет. Ысырапкерчиликке мен таптакыр каршымын. Ошол себептен ушунун баарын калкыбызга, журтубузга туура түшүндүрүп, анан жакшы жолго салганга идеологиябызды өзгөртүү керек. Бул боюнча көптөгөн саясатчыларыбыз, мамлекеттик чиновниктер, министрлер менимче ойлонууга тийиш. Эми бул жалгыз эле президенттин иши эмес да. Жалпы баарыбыздын ишибиз. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн улуттук идеологиябыз өзүнчө болуш керек. Биз англичан боло албайбыз, биз француз боло албайбыз. Биз заманбап кыргыз уулу, кыргыз улуту катарында жашоого милдеттүүбүз. Ийгиликтүү жашаш үчүн албетте биз кичинекей кезибизде үй-бүлөдөн жакшы тарбия алышыбыз керек. Андан кийин мектептен жакшы окуш керек. Албетте, мектептен абдан катуу тарбия алат деп мен айта албаймын. Мектептен бул билимди үйрөнүш керек. Ал жерде математиканы, башка предметтерди, тарых, адабият ошол жерден үйрөнүш керек. А тарбия негизинен үй-бүлөдөн башталыш керек. Анан ошо жакшы тарбия алып, андан кийин биздин коомдо жүрүп аткан, болуп аткан жанагы тиги глобализация деп атпайбызбы? Ушу бүткүл жүрүп аткан иштердин баары азыр баардык жаштарга жетиштүү түрдө жетип атат. Биз ошонун жакшы жагын дагы, жаман жагын да алып, анан өзүбүздүн жолубузду таба билишибиз керек. Эң башкысы, кайсы улут болбосун, кайсы адам болбосун, биринчи ал өтө жоопкерчиликтүү адам болуш керек. Кичинекисинен баштап. Ал өзүнүн үй-бүлөсүнүн астында жоопкер болуш керек. Ал өзүнүн эне атасынын астында жоопкерчиликтүү болуш керек. Ал өзүнүн иштеген окуу жайынын астында жоопкерчиликтүү болуш керек. Ал иштеген мекемесинин астында болуш керек. Жалпы жүрүп отуруп, өзүнүн мекенчил болуп, өзүнүн ата мекенинин астында жооптуу болуш керек. Мына ушунун тегерегинде жашап, иштеп, жашообузду өткөрүшүбүз керек. Антпесек, биз жалкоо болсок, көп нерсеге мындай жүрүнары мамиле жасай турган болсок, билимибизди тереңдетпесек, үстүртөн калпыс кылып окуп жүрө турган болсок, ишибизди сапасыз жасай турган болсок, биз башка жакшы мамлекеттер менен, керек болсо бизге окшогон чакан эле мамлекеттер менен мындай салыша албай калабыз. Анан ошон үчүн ар бир адам, ар бир өзгөчө жаш адамдар, жаш балдар, жаш кыздар өзгөчө ушундай жоопкерчиликтүү болуш керек. Антпесе, мына силер, азыркы өсүп келаткан биздин неберелер, ушунун баары кудай буюрса биздин Кыргызстандын үмүтү, биздин Кыргызстандын эртеңки түзүүчүлөрү, биздин Кыргызстандын эртеңки алып кетүүчүлөрү.
Ошон үчүн мен ойлойм, бардыгын жоопкерчиликтен башташ керек. Жоопкерчиликтүү болсоң, жакшы окуйсуң, жакшы иштейсиң, жакшы иштер жасайсың, жаман жакка баспайсың. Үй бүлөң үчүн дагы, жакындарың үчүн дагы, эл үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы жакшынакай колуңдан келген ишиңди аткарып бересиң. Социалдык тармактар бир четинен карасаң өтө пайдалуу, бир четинен карасаң өтө коркунучтуу. Мисалы үчүн мен бир канча жыл мурун ушул жанагы желтый пресса деп коет, мен ушул 10 чактадан ашык кесипти алып келип отуруп, жумуштан кийин кайра мээримди чачатып ушинтип отура берчүмүн. Азыр андай болбойт. Анда санда гана окуп калдым. Анан жумуштан келгенден кийин убакыт көп. Анан кийин мен дагы ошол социалдык тармакта отурам. Эми бул ушуну пайдаланып жаштарды же болбосо элди башка жакка да чакырып кетсе болот экен. Ушуну пайдаланып жакшы жакка да үндөсө болот экен. Анан өзүңүз билип атпайсызбы, кээде карандай калыпты жазып атышат, кээде чындыкты жазышат. Ошон үчүн социалдык тармакты мен жалаң эле элдин келечеги үчүн, адамдардын жашоо үчүн пайдалуу ишти аткарып атат дегенден алыспын. Мунун көптөгөн да зыяндары бар жана башка. Ошон үчүн бул боюнча мен бир өзгөчө бир пикирди айта албайм. Биздин элде билим алып, мугалим болуп, врач болгонду абдан жакшы көрүшчү. Анан ал учурда биз мектепте жакшы окугандыктан мен бир өзүмө ылайыктуу бир билимдүү адам болуп, кызматкер болсом деген оюм бар болчу. Ошого жеттим. Бирок бүгүнкү күндө жашап атканды, бүгүнкү күндө көрүп аткан күндү 3 уктасам түшүмө кирген эмес. Биз окуп бүткөн жылдардагы мезгил менен азыркы ушул өсүштү бардык тарабынан салыштырууга мүмкүн эмес. Бир сөз менен айтканда, ушу бала кезинде кыяндалдым, орундалды деп айтсам болот. Курулуштан башкага бара албайт болчумун. Албетте мен мектепте окуп жүргөндө райондук кесипке, пионердик кесипке макала жазчумун, журналисттикке абдан шыктуу болчумун. Бирок мен карап көрсөм, менден балким журналист чыкмак, жазуучу, акын чыкмак эмес экен. Ошон үчүн кээде ойлойм, ал да туура эмес болмок экен деп. Эми математика мугалим болушу мүмкүн болчу, адабият мугалими болушу мүмкүн болчу, тарых мугалими болушу мүмкүн болчу. Анын баары мага жарашпайт экен. Анткени мен мындай кандай десем, мындай ошондой жумуштарга иштей албайм. Мага активдүү, дайыма ойлонуп, чыгармачылык менен улам бир нерсени ойлоп таап, ошону уюштуруп, ошонун ийгилигин күтүп, ошого жетишип, ушундай жүргөндү жакшы көрөт экенмин. Ошон үчүн мен турмушта өз жолумду таптым дейм. Дагы бир жактан ойлоп калам, мен медик деле боло алмак эмес экенмин, анткени хирург боло алмак эмесмин. Мен ушул күч органдарында, милицияда мисалы үчүн дагы иштей алмак эмес экенмин. Анткени мен кандай десем, өтө мындай киши мага өзү жамандык кылмайынча мындай катуу жаза көрсөтө албайм. Качан эгерде адам өзү мага жамандык кылса, анда аянбайм.